үйдө мындай чака. Койгу эле таштекке салып жууп аласызбы? Ооба. Анан жайып коесуз, Ооба. Жапонияда машинеге салып Машина койсоңуз. ооба. Баары машина пип болду. Кир жууганды үйрөнсүз да бери келип. Ооба. Самы менен. Жактыбы ошол жууган? Жакты. Нарынбек соода борбору. Тома азыр мага Нарындын базарын көрсөткөн атат. Чоңбу Нарын базары? Чоң экен. Көрөсүң? Майда шиде алабыз да азыр, Чыгыз. Жер кийим кечек сатат турбайбы? Жерде диск бар. Диск. Мен Томага кыргызча ырлардын дискин алып белек кылгым келип атат. Барбы ошондой? Бар. Сизге жагабы кыргызча ырлар? Өзгөчө кайсылар жагат? Корейский берейин. Жок. Тома бул жерде кыргыздардын дастандары, комуз күйлөрү жазылган мына. Бул жерде 100гө жакын комуз күйлөр бар. Көп экен. Бизди эстеп жүрүңүз, Рахмат. Калмай жок. Унутпайм. Менден сизге белек. Рахмат. Ыраазымын. Бул тава деп коет да, мунучу сковородка тава деп коет. Иже мындай. Капка. Кагылы. Андай эмес. Бүү. Бар бекен? Бар. Бул жерде ким эже? Тиги эже. Эже кечпеңиз мен мэгүнү саткарынында миске бирок кап быдырып калды ошон үчүн. Ооба, сынып калды. Бул эле өзү эле саппайсыз. Жок. Капе. Мында. Кандайсыз? Эже айран барбы? Канчадан? Кайсыл айрандар эже? Булбу? Кайктан алдыңыз? Кайктан алдыңыз? Кайктан келди? Кайктан келди? Айылдан. Кайсы айылдан келди? Куйбыш. Кандай айылдардыкы айырмаланып турабы? Албетте дам таттуу. Жакшы айран экенин кантип билесиз? Анда-санда ичип көрүп, дам текшерип. Азыр ичкен жоксуздар бирок. Ичкен жок. Жакшы деп коелу. Мына Томонун эжеси Йоконун үйүнө конокко келдик. Ал бул жерде экинчи кабатта турат экен. Жүр Томо. Саламатсызбы, Йокон? Биз сиздин үйгө келип калдык. Бул жерге. Биздин Элиза да бар экен бул жерде. Кандайсың? Мен да бул жердемин, жаңы эле келдим эле. Жанарбек, Йоко жана кичинекей балдары Умар менен Сакура дагы бизди күтүп жатышкан экен. Келгиле төргөткүлө. Эмне тамак жасап атасыз? Борщ жасап атам. Борщ жасап атасызбы? Дагы кыргыздын тамактарын билип эле калдыңызбы, үйрөнүп эле калдыңызбы? Ооба, конечно. Эмнени жакшы жасайсыз? Эме, самысы жакшы жасайм. Самысы, манты, оломо, ошо пробдагы. 5 бармак жасап калдыңызбы? 5 бармак келе андасам. Тамыр жайганды билесиз? Ооба. Нарынга волонтер болуп келип аткан япон кыз бар, ушундай Йоко деп, ал кыз ошол бизди экөөбүздү тааныган кыз, тааныштырды да. Биринчи көргөндө эле мен кыздарды Йокону карап, бирок тиги биздин тааныш кыз айтып атпайбы, сулуу японка экен депчи. Анан бардык, тааныштык, салкын төргө барып, салкын төрдө күз мезгили болчу, как раз салкын төрдү көрсөтүп, келип кафеден пиво ичип отуруп, ошол күнү таанышып, анан кайра тарап кеттик. Андан кийин эле тиги тааныштырган кыз Японияга кетип, Японияда окучу да. Анан звонок этип калды, Йокого жардам керек болуп атыптыр, квартира издеш керек деп Нарында. Анан экөөбүз күндө жолугуп, ошо квартира издеп,
квартираларды барып көрүп, анан ошондон биз экөөбүз күндө жолугуп, Йоконун кыргыз тили аябай жакшы калыптана баштады да. Алгач кайсы тилде сүйлөшө баштадың? Кыргыз тилде, бирок кыргыз тилде кичине кыйналып, мен деле японча үйрөнүп баштадым, бирок до конца үйрөнгөн жокмун, бирок кыргызча эле сүйлөшүп калдык да. Анан кайсы күнү үйрөнүп турабыз? Ал 2-3 айдан кийин го. Биз июль айдарында үйлөнөлү деп чечтик. Жакшы экөөбүздүн ортобузда ыйык махабат сезими пайда болду. Экөөбүз күндө жолугуп, жакшы сүйлөшүп. Досторуңуз, башка туугандарыңыз кандай кабыл алды? Досторум деле жакшы эле кабыл алышты, аябай сүйүнүп эле. Свадьбага чакырып Бишкекте сокулукташат эжем анан. Кыз каяктан деп биринчи суроо берди, анан мен айтайын дегичек болуп эле эжеси кыз ат башлык экен десе, эжем сүйүнүп кетти. Ат башлыктар бай келет. Молодец депчи. Анан пригласительный колго берип, атын окуганда ой, эмне деген ат бул деп. Анан Йоко дегенде ушундай японка эже деп айтканда, ой, кыргыз эле албайсың, кыргызда кыз түгөнүп калды деп айтты. Анан кайра бирке сүйлөшүп отургандан кийин эжем дагы өзүнүн баягы туура нике кайып болсо үйлөнөсүңөр да деп, ал өзүнүн дагы жакшы сөздөрүн айтты, узатты. Йоко, сиздин ата-энеңиз кандай кабыл алды? Сиз жаңы ошо турмушка чыгам деп мен нарындан айттым, мен биринчи болбойт деп айткан. Анткени Кыргызстан кандай жерде жашашат билбейбиз. Жашоо кандай болот билбейбиз. Балким сарыктарда такыр башкача, уят эмес нерсе, ошондо эле такыр башкача кандай жашайсың деп. Ошондой сен келсин деп мен Японияга биринчи барып, күндү 2 жума сүйлөшүп, мындай элдер бар, сүрөттөр көп, нарын ичинде, Бишкекте ичинде көп сүрөт тартып Японияга алып барып көрсөтүп, бул мындай жерде, мындай жашашат. Дин болсо мусулман деген мындай деп түшүндүрүп берип, андан кийин 2 жума болгондон кийин мейли анда Жанарбек деген бала чакыралы деп. 3 күндөн кийин биз ойроп чечебиз деп ошондо айтып, 3 күндөн кийин үйгө келгиле деп айтып, ошол кезде гостиницада жатты Жанар жактыбы? Ооба, жакты, арага жакты, аябай жакты. Бизде мисалы бала тараптан калым бергенде кыздан сеп келет го. Ошол келдиби? Ооба, окшош. Эмне келди сизден? Бири төшөк свадьбага алып келген, папамдын эң жакын дос алып келген. Андан кийин казан берген. Казан. Атайын эмне? Жөнөкөй казан эмес ошо. Демек, япондордо дагы ушундай салт бар экен да? Бар, ооба. Кыз күйөөгө тегенде берет. Ооба. Жакшы. Силер азыр чалганда эмне дешет? Алыс кетип калдың дешпейби? Жок, алар келип кетишти 2 жол ата-энем. Бир жол келгенде, Умар Тургундо келгенде аябай арыз качан жетет деп ошондой ойлодук деп айткан, бирок бул жол жайында келгенде аябай жакын болуп калды деп, бат-баттан келебиз ошондой айткан. Каяка барасың балам? Машинасы. Машинеге барасың. Машина менен каяка барасың? Эмнеге барасың, Умар, каяка келдик биз? Эненикине келдикпи? Азаттык плюс Жанарбектин апасынын үйүнө келди, Йоконун кайненесине. Йоко кандай келин болууда, кайненесин тергей берди, ошону азыр билебиз. Бизден алыстабаңыздар. Кудай жалгасын, Кудай тилегиңиз менен бактылуу болсун. Йоко, жолукса аласызбы? Ооба. Элдер таң калышабы? Ооба. Жолукса алып жүргөнүңүздө. Жүгүнөбүз, Ооба. Кудай жалгасын дешет. Сиз өзүңүз мындай келин алуу ушундай тойлорго барып жүрөсүзбү? Келин алуу тойлорго барып жүрөсүзбү? Сизге жагабы? Ооба. Эмнеси жагат өзгөчө? Элдер жыргап, чогуу отуруп,
ошондой мага жагат. Эмнесине таң каласыз? Эмнесине таң калдыңыз башында? Башында